Равшан Жээнбеков Next TV телеканалының директоры Таалай Дүйшенбиевтің қармалышы бойынша білдірүү жасады. Ал УКМК телеканалды жабуу үчүн ага карата бир нече ай бою басым кылгандыгын айтты. Буларга бир гана шылтоо керек. Next TV'ni, Next'in радиосун менин оозумду басыш керек. Ошон үчүн азыр мынакей алып келип туруп Next'ти жапыштыр. Акыры себеп табышты. Эфирди өчүрүп директор Таалай Дүйшенбиевти кармашты. Камчы, бул жерде Next TV'нин директорунун эмне тиешеси бар? Ээси менмин да, мени кармагыла деп жазды саясатчы. Эске салсак, 3 мартта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Next TV телеканалына улуттар аралык кастыкты козутту деген негизде кылмыш иши козголгондугун билдирген. Атайын кызмат кабарлагандай, буга телеканалдын Казакстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысынын сөзүнө таянып, Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген жалган кабарды социалдык түйүндөрдө тараткандыгы себеп болгон. Экспертиза бул маалыматта кастыкты козутуучу белгилер бар деген жыйынтык чыгарды. Орус-Украин делегацияларынын Беларустун Брест облусунда өткөн 3 марттагы сүйлөшүүсүнүн 2-айланпасында тараптар гуманитардык коридорлорду уюштурууну, ал иш аткарылып жаткан кезде ок атышууну убактылуу токтото турууну макулдашты. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк сүйлөшүүдөн кийин журналисттерге билдирди. Ал Украинанын делегациясы башка талаптары боюнча жыйынтык ала албагандыгын кошумчалап, алар 3-раундда сүйлөшүүгө даяр экендигин айтты. Сүйлөшүүнүн алдында ал Киев биринчи кезекте ок атышууну дароо токтотуу, тынчтык келишимине келүү, гуманитардык коридор ачуу маселелерин коерун билдирген. Орусиялык делегацияны жетектеп барган президент Владимир Путиндин жардамчысы Владимир Мединский да тараптар гуманитардык коридорлордо ок атышууну токтотууну чечкендигин белгилеп, алдагы делегациялар кайрадан сүйлөшүү үчүн чогуларын тактады. Гуманитардык коридор бул атышуу уланып жаткан аймактарда кирип чыгуу үчүн эки тарап убактылуу ок атпоо тууралуу келишкен жолдор. Ал аркылуу атышуу болуп жаткан аймактардан аялдарды, балдарды жана кары-картаңдарды коркунучсуз чыгарып кетүү ишке ашырылат. Ошондой эле гуманитардык жардамдар жеткирилет. Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн 1-айланпасы 28-февралда Украин-Беларусь чегарасында өткөн. Тараптар анда бир пикирге келе алышкан эмес. Бишкек шаардык милициясы автоунаадан 1 миллион сом уурдоого шектелген киши колго түшкөндүгүн билдирди. Кылмыш 23-февраль күнү күндүз саат 2 чамасында Гагарин менен Жунусалиев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Токтоп турган Toyota үлгүсүндөгү унаадан 1 миллион 53.500 сом салынган капчык уурдалган. Бишкек шаардык жана Ленин райондук милициясынын ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка шектүү катары 1992-жылы туулган МР кармалып, Бишкектеги номер 1-тергөө абагына камалды. Бишкек шаардык милициясы иликтөө иштеринин жүрүшүндө кармалган жаран башка кылмыштарга катышканы аныкталгандыгын белгиледи.